Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatly mekendешler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таала түнүбүздү зикир менен, истигфар менен, шүгүр менен кооздосун. Жакшы амалдарыбызды көп, таразада салмактуу кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым даражаларыбызды бийик кылып, дүйнөдө да бактылуу жашоосун, ахиретте түбөлүктүү бейиштен орун берсин. Тугандар, бул дүйнө келип кете турган дүйнө. Кала турган дүйнө эмес. Эгерде бул дүйнөдө калса, пайгамбарлар калат эле, анткени алар асыл заттар. Таза пакиза адамдар, Allah'ın tandaganдар, Allah'ın tarbiya kılgan, Allah Teala alarga özünün marifatın açkan, ulu daraja martaba bergen oşolor kalat. Demek bu dünya gelet ketet. Mındaça aytkanda gelip kete turgan dünya olsa, anda gelüsüne de taң kalbayla koy, ketüsüne de taң kalbayla koy. Törölgөнгө деле таң калбайлы ой, келиптир. Эми келип кете турган дүйнө болгондон кийин кетиптир. Кеткенине деле таң калбайлы ой. Бирок бир кеп бар. Дүйнөгө келди го, бирок жашоосун куруп кеттиби же бузуп кеттиби? Бул маселе бөлөк маселе бул. Жашоону куруп кеттиби же бузуп кеттиби? Пайгамбарлар келип ушуну айтып кетип үйрөтөт эле. Жашооңу куруп ал. Өзүңдүн дагы жашооңду, чөйрөндө тегеректе адамдардын жашоосунда бузба. Негизи түбөлүктүү ахиретиңи талкалаба. Адам кетет, кетпей койбойт. Бир тияктан эмне болот? Кеп мынада. Мусулман адам ошон үчүн дүйнөгө келгенден кийин дүйнөсүн куруп, ахиретин куруп кетет. Allah subhanahu wa ta'ala her bir gündü amanat katarı verir. Mümkün boluşunca ibadat kılıp al. Mümkün boluşunca tazalanıp al. Mümkün boluşunca Kur'an menen dostoşup nurlanıp al. Münözüңdө oňdo, işenimiňde oňdo. Tuğra işenimde, çıraylı ibadatta öz, jogorlo. Ordunda tura yörübe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keremetli kulk münözünün tuğ çokusunda olmuş. Adam zattın, adamdın tarihinde Peygamberimizden ötken çıraylı kulk münözlü kişi gelgen emez. Allah Kur'an-ı Kerim'inde inneke la ala hulukin azim, çındığında sen öte ulu kulk münözdesin deyip öte ulu kuluk münözdesin, öte ulu kuluk münözdün üstündösün deb aytkanda, oşunse dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda dua kılat ele. Allahumma hdini li ahsanil ahlak. Ya Allah, bana hidayet ver. Kuluk münözdördün en çıraylısına bana hidayet ver. Kuluk münözdördün en çıraylısına meni joldoğun deb dua kılat ele. Qara. La yahdi li ahsaniha illa anta. Kuluk münözlörün en çıraylıusuna senden başka hiç kim joldoma bere albayt. Hiç kim sala albayt andayga, hiç kim bere albayt kuluk münözdün en çıraylı jolun. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Menden münözlörün jamanын ketirgin. Alıp salgın menen. Münözlördün jamanı senden başka hiç kim albayt dep dua kılat ele. Muna bizge kanday talim. Peygamberimizin bul duasında bizlerge жашообузда жолдомо бар. Себеп дегенде ибадатыңыз Алла менен, кулк мүнөзүңүз адамдар менен. Ошон үчүн туугандар, биз мүнөзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз мүнөздү оңдоодо имам.
Өзгөчө ким менен көп жашайсыз, ким менен көп мамиле кыласыз, ким менен көп сүйлөшөсүз, ким менен көп жүрөсүз. Албетте, досторуңуз болушу мүмкүн, ата-энеңиз болушу мүмкүн, бирок эң көп үй бүлөңүз менен да. Көбүрөөк убакытты бул дүйнөдө сиз аял, балаңыз, кызыңыз, бала чакаңыз менен өткөрөсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хойрукум ли ахлихи." Силердин эң мыктыңар, эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшыңар dedi. Араңарда ким жакшы, ким үйүздү, каяктан билебиз ким жакшы экен, ким жаман? Бирок пайгамбар айтат: араңардагы эң жакшы ким үй бүлөсүндө эң жакшы болсо, ошол эң жакшы dedi. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, күн сайын ар бир күндү, ар бир түндү текке кетирбейли. Текке кетирбейли. Кур'ан-ы Каримди Алла Таалам берди. Ушуну окубай, буйдан пайдаланбай, ой жүргүзбөй, туугандар, күндөрдү, түндөрдү өткөрбөйлү. Алхамдулилlah, Алла Таалам ушундай доордо бизге жашоо берип атат. Кур'ан-ы Карим ар бирибиздин колубузда, ар бирибиздин үйүбүздө, көчүрүп алган чөнтөгүбүздө дагы бар. Жараткан Алла менен сүйлөшөйлү. Алла субханаху ва таала жаратуучу зат, өмүр берүүчү өзү, өң түс берүүчү өзү, мени иштетүүчү өзү, жүрөктү соктуруучу өзү, уйкуну берген дагы, эртең менен ойготкон дагы өзү, канды жүргүзүп аткан дагы өзү, бардык мүчө органдардын баарын ордунда иштеттирип аткан өзү. Сизди бизде эле эмес, бүткүл ааламды. Кудурети чексиз, райымы чексиз, хидаяты чексиз, казынасы чексиз. Улуу Алла Таала улуу касиеттүү китебин берип атат бизге. Ушу китеп менен мени таанысын, мага жакындасын, акыйкатты билсин. Дүйнөгө эмне келди, эмнени аткарыш керек, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айтты, бардык иш ниеттен башталат dedi. Иннамал аъмалу бинният. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Фаман канат хижратуху иля дунья юсибуха, ау имраатин ятазавважуха, фа хижрату иля ма хаджара илайха, ау кама кала алейхиссалату вассалам. Бардык амалдар ниетке жараша. Ниетке жараша. Ар бир адамга эмнени ниет кылса, ошол эле берилет, андан ашыкчасы берилбейт. Андан кем да берилбейт, ашыкча да берилбейт. Эмнени ниетиң барбы, ошого эле берилет. Ошон үчүн биз Алланын буйруктарын аткарганды, Алла Тааланын тыйганынан тыйылганды ниет кылайлы. Кайсыга аткаргыла деп буйрук берсе, аны аткарайлы. Ошого ниет кылайлы. Эмнеден bundan токтогула десе, Алла Таала тыйдыбы, андан токтойлу. Онда ниет кылайлы. Ниетке жараша Алла Таалам сооп берет. Кыямат күнү ниетке жараша тирилет адам баласы. Иннама юб'асун нас ала ниятихим. Пайгамбарыбыз айтат, адам баласы ниетине жараша тирилет дейт. Ниетине жараша тирилет. Бир хадисте келет, силер кандай жашасаңар, ошондой абалда өлүм келет, кандай өлсөңөр, ошондой тирилесиңер дейт. Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылып, күнөөдөн сактанып, Алладан коркуп, Алланын буйруктарын аткарып, Алланын арам кылган нерседен сактанып жашасаң, ошондой абалда өлүм келет. Кандай абалда өлүм келсе, ошондой абалда кыямат күнү тирилесиң, башка эмес. Пайгамбарыбыз айтып атат саллаллаху алейхи ва саллям, иннама юб'асун нас ала ниятихим. Адамдар тек өзүнүн ниетине жараша гана кайрат. Алла субханаху ва таала тирилтет. Тирилгени өзүнүн ниетине жараша. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилlah биз кээде жакшылык ниет кылабыз. Бирок ниеттин эшиги өтө кең. Мечитке келе атабыз, мечитке келе атабыз. Фарыз намазды окуйын деп өзүнчө ниет кылып коебуз.
Sünnet nafillerді оқимын деп ниет қылып отырасыз. Илим алам деп ниет қылып отырасыз. Илим берем деп ниет қылып отырасыз. Мұсылмандармен ұшырашам деп ниет қылып отырасыз. Bir мұсылманның көңілін көтерем деп ниет қылып отырасыз. Он келіп қалса bir мұсылманға дават беріп, кішіне амалға, ақиретке шақырып қоям деп ниет қылып отырасыз. Ниет қылғы, алхамдулилля. Этикафты ниет қылып отырасыз мешітте. Этикафты ниет қылып отырасыз. Құптан намазын да қошы оқып кетем деп ниет қылып отырасыз. Мешітте шамдан құптанға чейін Алланы естеп, Алла Тағаланың илімін алам деп ниет қылып отырасыз. Бардық ниетті қылсаңыз, ошоға жараша ниетке ала бересіз. Егерде жөн эле фарыз намаз окуп кен, ошого жараша аласыз, башкасын ала албайсыз. Башкасы берилбейт. Ошондой эле устаздарыбыз айтат, туугандар карагыла, бир маанилүү иш мындай. Биз Аллага шүгүр арак ичпейбиз. Уурулук кылбайбыз. Зынага барбайбыз, сүткорлук кылбайбыз. Кумар ойнобойбуз. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Буларды кылбайбыз. Бирок мынаны караңыз. Ушуну кылбай эле турасыз го, кылбай эле турасыз. Ушуну таштоону ниет кылбасаңыз, сизге сооп берилбейт экен да. Эгерде күн сайын эрте менен сиз ниет кылсаңыз, Алла арам кылган нерсенин бардыгын мен кылбайм деп, ошонун бардыгына сооп берилет сизге дейт. Алла буйрган нерселерди аткарамын, Алла арам кылган нерселердин бардыгын таштаймын деп ниет кылыңыз, сооп берилет. Алдабайым деп ниет кылыңыз, сооп берилет. Арак ичпейм деп ичпей эле турасыз. Ниет кылыңыз дагы, ичпейм, Алла Таалам буйрган, Алла Таала зынага жакындабагыла деген барды. Ниеттин таасири ушунчалык күчтүү. Ошон үчүн иншалла баарыбыз туугандар дайым алхамдулилля өтө чоң, улуу ниет кылайлы, кең ниет кылайлы. Алла Таалам казынасы кең. Жараткан Алла Таалам бере турган болсо бир махлуктан сурабана бербейт бизге. Алла берсе айкөлдүүлүгү менен берет. Өзүнүн кудуретине жараша берет. Шанына жараша берет. Биз ниетте сараңдык кылбайлы, ниетте кемчилдик кетирбейли. Ниетти дайым оңдойлу. Мен бүгүн иншалла күнөө иштерди кылбайм. Күнөөлөрдөн сактанам. Арам нерселерден сактанам. Жамаат 5 вакыт намазы жамаат менен окуйм деп ниет кылайлы. И так жашоо өтүп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким Аллага мусулман болуп жолукканды кааласа, анда 5 вакыт намазды жамаат менен окуганга аракет кылсын дейт. Иман менен исламда, иманда Аллага жолукканды кааласа. И так барыбыз эле Аллага жолугабыз. Адам баласы ким качып кетип кала турган жок, бардыгы эле жолугат. Бирок кеп иман менен исламда жолугасызбы же башкадабы? Аны үчүн 5 вакыт намаз жамаат менен. Ким 5 вакыт намаз жамаат менен окуса, иншалла өлүм периштеси өлүм жакындаган учурда илхам кылып, мээсине жүрөгүнө салат экен, сен кете турган учур жакындап калды, калима айтып калды экен да. Ла илаха иллаллахны айтып калды экен. Бул 5 вакыт намаз жамаат менен окуп жүргөн. Кандай улуу касиет туган. Ошон үчүн иншалла канча жашообуз калды, Алла өзү билет. Алла өзү билет. Ал тууралуу көп эле кайгырып, ойлонуп, кыжалат болгон кереги жок. Анан көрө жашоону курайлы. Жашоо кандай курулат? Качан жашоо Куран, хадис менен курулат. Жашоонун Алла субхана ва таала пакиза жашоо берем деп вада берген. Кандай пакиза жашоо? Бунун алхамдулилла алкымы пакиза, жүрөгү пакиза, акыл ой эси, көз карашы пакиза, бунун каны пакиза, мамилеси бунун пакиза, ортодо бол мамиле болгондордун баарына. Ким иман амали салихка мээнет кылса дейт. Ошон үчүн иншалла баарыбыз аракет кылайлы. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Өткөнкү сабакта айттык эле. Мүлк сүрөсүндө ва хува ала кулли шайин кадир. Жана Алла Таала өзү ал ар бир нерсеге кудуреттүү. Аллаху акбар. Алла өзүнүн кудурети менен түндү алып келет. Куранда айтат, эгерде түбөлүккө түн кылып койсо айткылачы. Түндү кетирип жарыкты алып келгенге Алладан башка бирөө барбы дейт. Эч ким жок. Эч ким Алла субхана ва тааладан башка күндүздү алып келе албайт. Сармада деп коет муну.
Эгерде күндүздү чыгарып туруп, күн эле күн кылып койсо, айткылачы, Алла Тааладан башка түн алып келе турган Кудай барбы? Жок. Өзүнүн кудурети менен жамгыр жаадыртат. Кудурети менен жерден дандарды, жемиш чөптөрдүн бардыгын өстүрөт. Кудурети менен ушунча адамга өмүр, ушунча адамга акыл, кудурети менен ушунун бардыгын билип турат. Ва хува ала кулли шайин кадир. Алла ар бир нерсеге кудуреттүү. Жоктон бар кылганга, бардан жок кылганга, кайра бар кылганга, бардан кудуреттүү. Бир дагы нерсе Алланы ажиз, алсыз кыла албайт. Бир дагы нерсе Алланын кудуретинен сырткары эмес. Алланын кудурети чексиз, аягы жок тугандар. Бизди дагы жаратканда атанын белинен чыккан суудан Алла өз кудурети менен жараткан. Аллаху акбар. Кама бадаакум таудун. Кандай истерди Алла субханаху ва таала, о башта жаратпады беле, кудум ошондой кайтасың. Хадисте келет го, эрте кыямат күнү Алла субханаху ва таала жерден бардык адамзатты кайра тирилип чыгарганда биринчи жаралгандай болот. Биринчи жаралганда, бу дүйнөгө келгенде. Жылаңайлак, кийими жок, сүннөткө отургузулган эмес, кудум ошондой кылат. Эч кандай өзгөрмөс. Канча адамга канча өң берди Алла субханаху ва таала. Канча чач берди, канча Allah. İyyaşa yudhibkum ve ya'ti bi khaliqin jadid ve ma zalika ala Allah bi aziz. Eğer Allah kalasa-çı sizlerden barыңарды getirip, davay. Bu dünyada getiyorlar size. Dep getirip, gayra жаңыдан mahlukta alıp gelip. Uşu nerse Allah Teala'ga kıyın emes deydi. Allah Teala'ga uşu nerse kıyın emesi. İnnema amruhu iza arada şey'an en yekule lehu kun feyekun. Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğu bir nerseni kalay turgan bolsa, oşo nersege bol dedi. Daroo bolot, kechikpeydi. Bol deydi, boldu. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar aw huwa aqrab innalloha ala kulli şeyin qadir. Kur'an-ı Kerim'de qara, bizdin buyruğumuz kebir yerinde mınday dep kelet. Wa ma amru sa'a illa kalamhil basar. Ay kıyamattan uçuru var o. Göz irmemçelik uçurda da kıyamat tap gelip koyayım deydi. Candan da жақынырақ vaqt tap gelip koyayım deydi. Göz irmemden daha жақынырақ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Teala her bir neseye kudretli Allah Teala. Maryam enebizdi jaratotqanda Maryam enebiz aytқан эле, qalat Rabbi anna yakunu li walad. Men endi turmushqa chiqpasam, bosh qo'shpasam, mende bala qaydan payda bolsun? Walam yamsasni bashar. Bir erkek manga qo'l tegizbese, qala kadalikallahu yakhluqu ma yasha. Aytib qo'y, Allah xuddi shunday emneni qalasa jaratat. İza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Bir nerseni çeşimi çıkarsa, ağa bol dep buyruq berip koyot, daroo bolot al. İsa peygamberdi Allah subhanahu wa taala atasız jarattı. Adam aleyhisselamdı andan da ata alarak atasız, apasız jaratıp koydu. İnne mesela İsa indallahi kemasali Adem halaqahu min turab. Ey İsa peygamber deser Kuday'ın balası debegile. Atası yok bolsa ele. İsa peygamberдің misali Adam aleyhisselamның misalında ele deydi Allah'ın aldığında. Onun deli atası yok bolçu. Plus apası da yok öyle. Allah subhanahu wa ta'ala bir neseni jaratuda ata enege muhtaç emes. Allah Teala sünnet kılıp giyinkiler жүргүзүп koydu. Biroq kudreti ушундай. Jaratam dese Allah Teala ешкімден сурабайт. قالت ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Zakariya деген пайғамбар болған алейхиссалам. O qarılıqqa жетіп қалды. Өз айтады. Çaçıma ақ düşüp, sögüm алсыра. Qarı болып қалды. Ошо qarılıqta, бұлай қаяқта менде бала болсын. Ayalım tuvas болып қалса, ушундай эме жеткен да жашқа. А мен болса ошо өтө qarılıqqa жетіп қалғам. Allah subhanahu wa taala бұл оңой эле. Ай сен жоқ мезгилде сени жараттық эле го. Азыр сен барсың да сен балаңы Яхяны жөнүнө жаратып берип коебуз dedi. Sen жоқ кезінде сен жараткан.
Yahya aleyhisselamdan Allah subhanahu wa ta'ala der. Özünün buyruğu menen. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudretinin belgilerinden toğandar, ay var o muna görüp turgan ay. Bu bölüngen ay. İkiye bölüngen ay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Mekke'deki Kurayş kafirleri mucize talap kılgan. Eğer de sen çınığı peygamber olsan, oşo aydı ikiye bölüp görsetip berdi. Aydı ikiye bölüp görsetip berdi. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize görsetүүдөн kaçpaydı. Bırak gep al iman keltiriyor getirbe. Birinciden, ikincisinden mucizanı kalagan adam ile görsete örbeydi. Peygamber de kalaganda görsete örbeydi. Allah kaysi mucizanı kalasa oşonu görsete. Peygamberlarga Allah subhanahu wa ta'ala peygamberçılığı çın ekendigin dalilleş üçün mucizalardı bergen. Mucizalardı bergen. Hira degen ünkür var. Hira degen. Mekke'ge varsaňar, nur tosunda Hira ünkür. Bardyk Mekke'degi Kurayşlar jarym ay Hira'nın bul jagynda, jarym ay Hira'nın bur jagynda görgön. Ana bular gelip uşu görsetip, bölüp görsetip koysa aytat. Mana gördüňbü? Nak sıyqır jetsek işenbeysiňer deyip. Mana sıyqırçı deyip. Toba kıldım ya. Mınanday deşetde görsetkenden keyin. Ananlar özleri akılına geldi oşayt. Bular Şam mamleketke sodaga barışat ele aytdı. Şam mamlekette bizim kerven ketken. Oşolordan sorayız. Eger de oşolor da ayda ikiye bölüngönü görse anda bul çın. Eger de alar ayda ikiye bölüngönü görбөсө, bizge ele bu sıyqırlap gözübüzdü boyap koydu dağı depçi. Allah gelgenden keyin sorasa ayda ikiye bölgönü gördük de atpay. O musulmanlar emes alар. Oşol wagtda. Al wagtda бүtkül dünyany görsetken Allah Taala. Ayda ikiye bölüp turup. Allah'ın kudreti bu. Kimnin kudreti? Allah'ın kudreti. Rivayetlerde vardı gelip. Ana Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de ayet düşürdü. İqtarabati sa'atu ve enşaqqal qamar. Kıyamet yakındadı. Ay ikiye bölündü dedi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet. Bu'istu ve sa'a kahatay. Men mene kıyamet mına şu iki mancaday koş bolup kelgenmiz deydi. Jakın. Peygamberimizin gelüsü kıyametin jakındap bunu gele turgan belgisi de. Bismillah. Bundan başka mucize Allah Teala'nın kudreti İsra Mi'raç. Tuğandar Peygamberimiz Mi'raç'a çıkan Mi'raç keçesi de koyuyoruz biz. Sebep degende geçinde olgan okuyada bu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da da geçinde çürgün. Mi'raç'ta da geçinde koyuyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kur'an'da tünde çürdük, gündüz emesdi. Ne? Tünde çürdüm. İsra degendagi tünkü bir bölükte saparın İsra deydi da. Mi'raç dep asmana götürülgen deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in kaçan çürüptür? Tünde. Kadir, ana kadırda koş koyuyoruz da. Kadir tün de koyuyoruz ya. Kadir gümbü. Kadir tün de. Tünde çürügen. Men, mınaki İsra, Mi'raç degen dinimizde termin var. Müslüman adam bunu biliş gerek. Bu imandan. Peygamberimiz oyga uçurunda denesi menen, tolko ruhan emes, denesi menen oyga uçurunda düşünde emes. Sebep degende bu Mi'raç Peygamberimiz uyku uçurunda bir tövle kılgan. Ruhaniyat menen de bir tövle kılgan. Biro bu jerdegi gep dene menen jana oyga uçurunda bolup atat da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Cebrail perişte alıp kelgenge Allah Teala'nın jüberdi de alıp gel dedi de. Sıylaylı dedi. Ya, sıylaylı dedi. Cebrail perişte gel. Gelgende Ummu Hani degen enebizдің үйünde jatat ele. Cebrail perişte ağaçayında gelip жүрген Peygamberimiz tanıydı ele. Daima gelgende eşiklerine girçele bul jolu eşikte emes şıptan düştü de. Peygamberimiz aytты, "Çota bunun geli sözü başkaça bolup kaldı." Gelisi başkaça. Az bolo turgan okuyada kişine başkaçarak bolo okşaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kaban canına alıp geldi. Şıkkı sadır dep koydu, kökürögün açtı.
бейіштен алып түшкен су менен жууду. Замзам суусу дейт кээде. Жууп, тазалап, кайра салып. Эмне үчүн? Тияк сапар жөнөкөй сапар эмес, ошого даярдыкка, ошого жараша жүрөк керек да. Биз азыр кичине көтөрүлсөк, кулак чымырайт. Бир жолу мен эсимде бар. Мына 124-этажга чыктык немеге, Дубайда. Лифт тез көтөрүлөт экен, кулак чымырай кетти. Эгерде сиз мына жака бир 30-40 километр көтөрүлсөңүз, билбейм, мына кулакта бир нерсе калабы калбайбы? Ага жүрөк канча көтөрүлсөң кысылат да. Көтөрүлгөн сайын адам лезвие болуп калат. Мына турганым. Эгерде болсоң да, болсо ол бийик жак тамаша эмес ал жак. Канча көтөрүлгөндө кысылат. Алла Кур'анда айтат: "Ясса'аду фис-сама". Асманга көтөрүлгөн сайын кысылып көтөрүлөт дейт. Кур'ан Карими керемет го. Кыскасы айтканда, пайгамбарыбыз канчанчы асманга кетип атат? Биринчи, ой. Эмне деген галактиканын бардыгын. Ошого пайгамбарыбызды көкүрөгүн ачып, бардын даярдап, Бурак деген жаныбарга отургузуп, Масжидил Харамдан алып кетти. Төптөз Масжидил Акса. Бери эле 1,5 миң километр бар. 1,5 миң. Ушу алып кеткен, ушу түн алып кеткен эле. Ушу түнү, ушу сапарды Исра деп коёр. Ал жерге барса, бардык пайгамбарыбыз күтүп отуруптур. Бардык пайгамбарларга имамдык кылат. Буракты байлайт. Жабраил периште кеттик дейт, көтөрүлгөн бойдон кетет. Ушунун аты көтөрүлгөндү Ми'рач деп коёт. Бул Алла Тааланын кудурети. Кимге кааласа, Алла Таалам өзүнө жараша макам берет. Өзүнө жараша сый, урмат берет, шарапаттуулук берет. Бул бир Алла Субханаху ва Тааланын кудурети. Кур'анда айтат: "Субханаллази асра би абдихи лейла минал масжидил харам минал масжидил акса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хуас-самиул басир." Алла аруп, таза зат бардык айыптан. Ал өзү, Алла Таала, бендесин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям түндө алып кетти. Лейла минал масжид, асра, түнкү сапарда алып кетти. Масжидил Харамдан, Масжидил Харам бул Меккеде. Каабабыз. Илал Масжидил Акса, мына Палестинадагы. Сулайман пайгамбар курган мешит. Ошол жака алып кетти. Аллази баракна хавлаху, анын тегерегине биз береке чачканбыз дейт Алла Таала. Эмне үчүн алып кетти? Мухаммад алейхиссаламга улуу кудуреттин белгилерин көрсөтүш үчүн дейт. Улуу кудуреттин белгилерин көрсөтүш үчүн. 7 асманга алып кетип, Сидратул Мунтахага кетти го. Пайгамбар Сидратул Мунтаха деген бар. Ал жактан Муставас, ушу андан дагы жогору көтөрүлүп, фихи сарифул аклам, калемдердин үнүн уккан, кандай деген түстөрдү, эмне деген. Кийин ары анан Жабраил периште барбай турган жерге токтоп калды. Мага ошол жерге чейин эле уруксат деп. Bundan arayım özünüz gitesem. Cebrail perişteniki toktaudu sapar. Peygamberimizin saparı gayra ulantı. Allah Teala özü bilet, Peygamberimiz özü bilet kanday ketkeni. Nары var. Bardığın görset vardı. Kaytardı ana 5 vakit namaz. 50 mal namaz bergen. Daima ayıp жүрөбүз, ana 5 vakit namazdan okuyun oldu. Gelip gayra oşanın bardığını, uşunun bardığı tündün bir bölümünde uşuğa çeyini aytat, töşöktün жылуулугу кетеле келе deydi. Мына сапардын бардыгы. Кандай болгон чакта дагы Алла Субханаху ва Таала кудурети ушунчалык бендеге бир нерсе берем, бендени бир жерден алып бир жерге алып барам десе, бир нерсени көрсөтөм десе, Алланын кудурети чексиз. Алланын кудурети чексиз. Ошондой эле Алланын кудуретинен Ухуд тоосунун титирегени, тоо титирегени кыймылдапчы. Üstüne Peygamberimiz çıkkanda süyüngönünden titrep atata. Peygamberimizin süyüngönünden özün karmay albay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk bergen, ay oku tokta depçi. İmam Bukhari özünün hadisinde Anas radıyallahu anh'ın getiret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'ida Uhud'an ve Abu Bakr ve Umar ve Osman radıyallahu anh'ım faracafa bihim. Bir jol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü Abu Bakr radıyallahu anh, Umar radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh bari Uhud toğusuna çıktı.
Çıkkanda Uhud dozu titredi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı. Usbut Uhud. Uhud toktog'un dedi. Uhud tokto. Tinchtan. Uskun fa innama aleyka nabiyyun ve siddiqun ve şahidan. Senin üstünde bir peygamber tursa, bir siddiq, peygamberlik sıfatlar var. Peygamberçilik gana berilbegendi siddiq dep koyat. Oğliyalardan en jogorku dengeli. Jana iki şehit tursa sen ne buncha kıymıldaysın, titreysin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucizaсын qarаңыз şu yerden. Umar menen Usman şehit bolorun aytıp ketdi da. Осы Peygamberimiz ketken, andan keyin 2 yıl 3 ay Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhan 10 yıl Umar razıyallahu anhan mında çetkanda Peygamberimiz ketkenden keyin aga çeyin kança dagı 15 yıl bola turgan 12 yıl başkardı. Nары 27 yıldan keyin bola turganды aytıp ketdi. Senin üstünde 2 şehit oturat. 3 degen yok da. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh Sıddık. Umar şehit, Osman şehit radıyallahu anhum ardahum. Ona ne dedi? Bu Uhud kıymıldaganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkkanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkkanda uşunça tasirlenip kuangandan kıymıldagan. Men üstümde adam zattın mırzası alamdan rahimi çıktı dep. Jönökөй эмес Peygamberdi жақшы көргөнүнөн. Ошон үчүн айтат: "Ey musulman, biz da Peygamberdi жақшы көрөбүзбү же жокпу? Канчалык жақшы көрөбүз?" Anas razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna ve nuhibbuhu." Uhud ушундай тоо, Uhud bizdi жақшы көрөт, biz da Uhuddu жақшы көрөбүз деп. Тоо менен маселе болуп атат да. Тоо кандай жақшы көрөт? Bu Allah özü bilir. Peygamberimiz aytıyor. Uhud bizi жақшы көрөт. Biz de Uhud'u жақшы көрөбүz деп. Bukhari, Muslim'de gelet, Tirmizi'de gelet, Muatta İmam Malik'te gelet toğandar. Anas razıyallahu anh aytkan: "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna ve nuhibbuhu." Uhud uşunday too, bizi жақшы көрөt, biz de anı жақшы көрөбүz. Abu Humeyd Sa'idi aytat: "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Gazota Tabuk, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk gazasına çıkanda uşul hadiste aytıp bergen. Andan keyin summa aqbalna hatta qadimna vadin Qura degen ошол өрөм бар. Ошол жерге келгенибизде, кайтып келгенибизде inni musri Peygamberimiz Madinага кайтканда аябай шашат эле да. Жакшы көрөт эле да. Улоосу өзүнө жүгүрөт эле да. Faman sha'a minkum falyusri. Kim kalasa sizlerden men tezdetsin. O man sha'a falyamkus şaşılmasın, kalasa şaşılmasın. Hadihi taba deb aytatlar. Bul uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Uhud жақшы көргөнүнөн кыймылдаган. Peygamberimizin minbarı var эле. Мынаны минбар деп коет. Бул жакты михраб деп коет. Михраб дегени бул ушундай бир ала harp деген сөздөн чыгат, согушу. Ким менен согушат? Шайтан нафсы менен согушат. Ошондой жайда бир. Ушундай ала. Минбар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Мадинадагы мечитиндеги минбарычы жыгаштан. Ыйлап атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери келет. Кээ бир жерде Имам Ахмад риваят кылат, Ибн Умар разıyallahu anh айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir günü minbarda çıkıp uşul ayette okudu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ فَسُبْحَانَهُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Buna ayette okuganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bu ağrı var, beriga kolu menen görsetdi. Allah subhanahu wa ta'ala aytat eken, mınday dep: Anal jabbar, anal mutakabbir, anal malik, anal aziz, anal karim. Oşondo bul ime minbar Peygamberimiz da alып turup kıymılday başladı. Korkup kettik deydi, şu Peygamberimiz jıgılıp ketpese eкен deydi. Uşunçalık katı kıymıldaganında jıgılıp ketpese eкен deydi. Kebir rivayatta 3 jolu oldu deydi, Bazzar'ın rivayatında. Bul Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudretinin mazahiri. Mındaç aytkanda bularda can yok.
Бул дарактай болгончо, же болбосо жаныбарлардай болгон. Буну жамадат деп коет, твердое вещество болгон. Ушулар ошо тоо, таш, дарактар, жыгачтар пайгамбарыбызды таанып, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, салам айтып, ийилип, кайрылып атса, бүгүнкү күнү адам баласы пайгамбарыбызды тааныбаган өтө чоң өкүнүч. Өтө чоң өкүнүч. Hazret Ali radıyallahu anh aytat, Tirmizi'nin rivayetinde. Kuntu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekka, Peygamberimiz men Mekke'de men çok olem. Fakharajna fi ba'di navahiha, Mekke'nin o bir tegereklerine çıkıp arıp geldik hele. Fama istakbalahu cebalun ve la şecer illa ve huve yakul esselamu aleyke ya Resulallah. Qaysı toğdan ötböylü, qaysı daraktın canından ötböylü, bari Peygamberimizge salam aytıp durdu deydi. Assalamu aleyke ya Resulallah. O Allah'ın elçisi, sana sizge Allah'ın tınçtığı salamı olup dursun dedi. Tirmizi'de rivayet kelet İbn Abbas radıyallahu anh'dan. Bir Arabi gelgen eken. Arabi de paşa ol Beduin. Çölde yaşagan. Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e fakal aytti. Bima arife anneke Resulullah. Men kayntip bileyin şu siz Allah'ın elçisi ekeniniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Mına kurma turatqa, uşundan amna bir butağın aytayım be. Bir şingildep koyabızam da bir. Butağın aytayım mı? Üzülüp gelip durup, güvölük berip, süylep anan gayra getip kalsın diye. Bunu aytti meyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biri butağın neme oldu. Aytti, düştü, geldi. Peygamberimiz assalamu aleyke ya Resulullah deyip durup, andan keyin Peygamberimiz aytti. Kayt jayına dedi, kayttı. Subhana barıp durup, daraka koşulup kaldı. Bu Beduin İslam'da kavalandı. Ушул дарактар, ушул bazı bizim ne dedik, katık, tвердое веществолар, taşlar, hayvanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çın elçi ekenine, peygamber ekenine güvölük berip atkanı bardık Allah'ın kudreti menen. Bizim tafsirdeki gebiz ve huve ala kulli şeyin kadir deyip aytып atkanımız uşul jöndön jönele emes, Allah'ın kudreti bu. Peygamberimizin kolundan mucize degen uşul. Peygamberдің қолынан адамдың ақылы сыйбаған нәрсені Алла Тағалам адатқа қаршы нәрсені көрсетіп қояды да. Харикул ада дейді бұны иншалла. Қысқасы Алла Субханаху ва Тағала бардық нәрсеге құдіретті, бардық емнені ғана қылбасын Алла Тағала мақталған. Бардын Алла Субханаху ва Тағала. Сахи Бухари, Сахи Муслимде, башқа дағы кітептерде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям farz namazlardan keyin 3 jolu kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubatin her bir farz namazdan arkasında 3 jolu aytat ele salasa marrat. Ne dep? La ilahe illallah vahdahu la şerike la. Lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima atayt ve la mu'te lima manat ve la yenfadzel cedd minkel cedd. 3 jol aytıp var. Mınal jerde dağı ошол وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ degeni. Cana al her bir nersege kudretli de. Her bir nerse kudretli de. Andan keyinki ayet. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Al zatты tanыңыз. Ошол улуу береке ээси. Анын колунда падышачылык бүткүл мүлк. Her bir nerse kudretli. Al kim eken dese ölüm menen жашоону жараткан. Allah'ını tanыңыз, al kim? Al jarattı ölümdü. Bu dünyada жашоону tigi dünyada. Bu dünyada her bir canlı söz söylöt. Tiyaka bargandan keyin adam balasının bardығы je beyişte je dozokta tiriw kalat. Allah subhanahu wa taala ölüm menen жашоону bu dünyada ekoğunu tengere jarattı. Ölümdü jarattı. Жашоону жаратты. Эмне үчүн десе, лиябулувакум, силерди сынаш үчүн. Өлүм менен жашоо, дүйнөгө келип кетүү сыноо. Эмнеде сынайт экен десеңиз, ахсану амала, силердин кимиңер айюкум ахсану амала, кимиңер эң чырайлуу, Аллага эң жаккан амалдарды кылат. Аллага эң жаккан амалды ким кылат? Эң жаккан сөздү ким айтат? Эң жаккан ишти ким кылат? Эң жаккан мүнөз, пейил, мамилени ким кылат? Ошо сыноодо. Амал. Адамдын денесинен амал чыгып турат тургандар. Амал бул действие.
Адамдын өзүнүн денесинен чыккан кыймыл аракетте амал деп коет. Кээ бир аалымдар буну бөлүп айткан. Көздөн чыккан амал, кулактан чыккан амал, тилден чыккан амал, алкымдагы амал, адамдын мээ ойлогону бул дагы өзүнчө амал, күмөнү жана башка. Макул, жүрөк өзүнчө амал, колдуку өзүнчө амал, путтуку өзүнчө амал, уяттуу жер өзүнчө амал. Ушул амалдар, ушудан дайыма амал чыгып турат. Тугандар, ушул эң чырайлуу чыксын деп атат да, болду. Ушу амалдардан чыккан кыймылдар, мейлиби? Ушулар ушу денеден, ушу дене мүчөлөрүнөн чыккан эң чырайлуу. Себептен адам баласы амалды чыгаруучу станок. Амалды чыгаруучу станок. 24 саат сизден, бизден, денебизден, азыркы айткан дене мүчөлөрүнүн баарынан амал чыгып турат. Ушулдан туура амал чыкканга пайгамбарлар келип ушуну айтып берген. Ушуну көрсөтүп берген. Сен ушуну оңдо деген. Ушу амалыңды оңдо. О, падышанын тагына отурасыңбы? Же ал айдоодогу кетмен кармайсыңбы? Же базарда отур? Айырмаң жок. Ушу дене да, ушу дене барат да, каяка барса деле. Үйүндө деле ушу дене, мечитте деле ушу дене, көчөдө деле ушу дене. Каяка барсаң ушу денени көтөрүп барасың да. Же кол сен пока туруп тур деп кетесиңби? Бир бутты калтырып коюп кетесиң. Же баштан туруп тур дейсиңби? Жок. Ушу денени алып жүрөсүң бар жака. Кайерге барса ушул. Эгерде ушул оң болсо, буну сен айтып атам полеге коесуңбу? Дордойго коесуңбу? Өкмөткө коесуңбу? Үйгө коесуңбу? Асман айырмасы жок. Мындан только жакшы амалдар чыгат. Bundan пайдалуу гана. Эгерде буну оңдо болсо, бул бузулган болсо, буну кайерге гана коюп, только жамандык чыгат. Мына. Эми жамандык чыкса мейли отуруп, жок. Жамандыкка жараша акыбал, жаман абал, жакшылыкка жакшы акыбал. Эми бул жерде тургандар аллади халакал маут, өлүм, ушул өлүмдү жана ушул жашоону өзү ким жаратты? Ким жашоо берет, ким өлүм берет? Жана ким бул жашоону кайсы заманда берип, кайсы заманда өлүм берет? Бир адамга жашоону качан берди? Жана өлүмдү качан берди ага? Дагы башка бирөөгө качан берди? Кайсы заман, кайсы убакта берди? Жана кайсы убакта буга өлүм берди? Так, ошол адамга кайсы жерде жашоону берди? Биринчи жашоону. Эми кайсы жерде ага өлүм берди? Аллаху акбар, Курандын айтуусунда адам баласы качан жана кайсыл жерде өлөрүн билбейт. Курандын айтуусунда адам баласы качан, кайсы секундта өлөт, кайсы минутта, кайсы секундта өлөт, жана кайсыл жерде. Точно ошол жерде же 1 метр бул жактабы? Же о тияктабы? Кайерде? Аны билбейт ал. Буну Алла субханаху ва тааля өзү гана билет. Анткени өзү жашоону берүүчү, өзү өлүмдү берүүчү. Жашоонун өлүмдү чечимин өзү чыгарат. Жашоо өлүмдүн кожоюну Алла. Кожоюну Алла. Алланын каалоосу эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Качан Алла субханаху ва тааля бизге жашоо берсе, ошого чейин жашайбыз. Качан Алла таалам өлүмдү чечим чыгарса, болду. Бүткүл дүйнө биригип сага бир күн тиякта турсун, 1 минутта өмүр бере албайт сага. Эми мындай бир кеп бар. Өлүм өзү бар нерсеби же жок нерсеби? Бул талаш бар да. Амр вujudi мындайча айтканда, өлүм деген бул өзүнчө махлукпу же жашоонун жоктугу элеби? Аалымдар эки пикирде. Кээ бирлер айтат, жок, бул жашоо кандай бар, өлүм да ушундай эле жаралган бар нерсе дейт. Кээ бирлер айтат, жок. Бул жашоонун жоктугу, ошону айттын өлүм деп коет дейт. Эми биринчи пикирдеги адамдардыкы. Булар мындай дейт да: Аннал маут хуа сифатун вujudiyatun tudadul haya. Бул бар нерсе,
жашоого каршы ушундай бир сыпат. Жашоо кандай махлук, өлүм да ушундай махлук дейт. Булардыкы мындай кылып айта турган болсок, далил карманышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси Абу Саид Худриден "Ва андирхум яумал хасра" деген аят бар. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen аларды инзар кылгын, коркуткун адамдарды өкүнүч күндөн. Кыямат күндүн толтура аттары бар. Кээ-бирлер 80ден ашык атын санаган. Кыямат күндүн Куран, хадис жана бардык немелерден карап. Ошонун бир аты, Курандагы аты Яумул Хасра деп коет. Кыямат күндүн бир аты өкүнүч. Ар бир адам өкүнөт, өкүнбөй койбойт. Жаман адамдын өкүнгөнү эми түшүнүктүү эле, итак эле өкүнөт, ал кайгырат. Жакшы адамдар дагы, көп ибадат кылгандар да өкүнөт. Эмне үчүн? Азыраак кылып калдым депчи. Ошо күндөн коркуткун деген аятты окуп, пайгамбар ошондон кийин айтты: "Ю'та бил маут", өлүмдү алып келинет экен да. Каанна капши амлах, бая кочкор. Дün өңүндө өлүмдү алып келет дагы. Бейиштиктерге ол бейиш менен дозоктун ортосуна алып келип туруп, аны айтат экен: "Эй бейиштиктер, таанисыңарбы буну?" десе баштарын көтөрүп туруп карашат экен. Ооба, тааныбыз бул, өлүм да. Андан кийин дозокторго айтат экен: "Эй дозоктор, таанисыңарбы буну?" Алар да: "Ооба, наам, хадал маут", бул өлүм, ооба, тааныйт. Анда ошол жерде аны жаткызып туруп, "Фаюджау ва юдбаху", жаткырып туруп муздап салат экен. Демек өлүмдү бар дегендер бул жашоо кандай жаралган, өлүм дагы жаралган, бул вujudi бар нерсе, жашоонун карама каршысында ошо өлүм деген бар. Ошолордун мынакей далили. Алар дагы ушул бейиштиктер жана дозоктардын бардыгына көз көрүндү муздайт экен да өлүмдү. Көк кочкордун өңүндө алып келип туруп муздайт экен. Пайгамбарыбыз айтты будан кийин, кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Фалаула анна Аллаха таала када ли ахлил жанна бил хаят вал бака ламату фарха". Себеп дегенде өлүмдү ага чейин булар билбейт да, бейишке киргенден кийин өлүмдү баягы булардын көз алдында муздап атат да. Эгерде Алла субханаху ва таала бейиштиктергече түбөлүктүү жашоонун чечимин чыгарып алганда, булар сүйүнгөндөн өлүп калат эле дейт. Эми будан кийин өлүм жок экен деп сүйүнгөнүнөн. Эгерде дозоктоктарга дагы түбөлүктө калганын чечпегенде, булар кайгыдан өлүп калмак дейт. Бейиштиктер сүйүнгөндөн өлүп калмак, дозоктуктар кайгысынан өлүп калмак. Алла эгер bunday чечим чыгарып алганда. Себеп дегенде алар өлүмдү күтүп аткан болушат экен да. Бейиштиктер деле, дозоктуктар деле өлүмдү күтүшөт экен да. Ли аннахум кану янтазирунал маут, анткени алар өлүмдү күтүп турушкан эле. Фаиза бил маут кад дубих, анткени качан эми өлүмдү алып кетип муздап салдыбы? Фаайкану, булар бекем якин менен ишенип калды. Аннахум фил азаб муаббадун, булар азапта түбөлүккө калуучулар. Ошон үчүн мынанда bundan өткөн кайгы болбоду дейт. Wa andirhum yawmal hasra id qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ey Muhammad, ошол өкүнүч күндөн сен аларды коркуткун, инзар кылгын. Качан ал күнү чечим чыгат, жана алар бекапарлыкта болот. Wa hum la yu'minun, жана алар ыйман келтиришпейт. Алар яни ошолор хаулай фи ghaflati ahli dunya, дүния эйлерин капилетинде болот деп. Мынаны караңыздар, бу жерде айтып бере турган эки сөз бар. Бардык пайгамбарлар надир, бардык пайгамбарлар башир болгон. Башир дегени жакшы амал кылсаң, дүйнөдө бакыт, кабырда нур, ахиретте даража, жүзүң жарык, түбөлүктүү бейиштин куш кабарын айткан. Пайгамбарлар. Эгерде Кудай сактасын, сен арам иш кыла турган болсоң, күнөө, бузукулук, зулумду кыла турган болсоң, угуп ал. Пайгамбар дүйнөдө бактысыздык, кабырда кыйынчылык, ахиретте жүзү каралык, түбөлүктүү дозоктун оту деп коркутучу. Ошону надир деп коет. Бирок пайгамбарлардын коркутуусу менен жөнөкөй адамдын коркутуусунун айырмасы бар. Пайгамбарлар боорукерлик менен, мухаббат менен, райымдуулук менен коркутат. Кандай ата өзүнүн баласын чоктон, жыландан, этияттагын деп коркуткандай, жек көрүү эмес, жиркенүү эмес,
баласын жакшы көрүп коркуткандай, пайгамбар дагы адамзат өзүнүн үммөтүн жакшы көрүп, Алланын азабынан коркутат. Ушуну индар деп коет. Пайгамбарлар мынакей назил болуп келген. Демек, وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Алар бу дүйнөнүн элдеринин бекапарлыгында иман келтиришпеген. Мунун мааниси ушундай: дүйнө аларды көр кылды, сокур кылды, дүлөй кылды. Эмнеден десе, ахиреттен. Дүйнөнүн байлыгы, нерселери ушулар көзүнө май бастырып, улам бүтөлүп калды да буларга. Ахиреттен. Ахирет бар дегенди укпады. Укса дагы жүрөгүнө отурбады. Ал жөнүндө китепти карабады. Көзөп дегенде бул түркү дүйнөнү эле көрүп турду да. Куранды карабаса. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааланын ахиретте, Алла тааланын аяттарынан ахиреттен булар жүз үйүрүштү да. Булар эмне кылыш дейт? Булар жүз үйүрүштү дейт. Мына ошон үчүн булар сокур болгондой. Удайым мына көздүн сокурлугу эчтеке эмес. Туган көкүрөктөгү жүрөктүн сокурлугунан Кудай сактасын. Кимдин көкүрөгү сокур болсо, чатагы ошол. Ким бу дүйнөдө ман кана фи хади дунья а'ма фа хува фил ахирати ама. Ким бу дүйнөдө сокур болсо, ахиретте да сокур болот. Бунун мааниси мындай: бу дүйнөдө кимдин жүрөгү сокур болсо, акыйкаттан, Алладан, Алланын Куранынан, пайгамбардан ошону көргөнгө эч немеси жокпу? Жок, ахиретте да бул сокур. Алланы көрбөйт бул. Бейишти көрбөйт бул. Жакшылыкты көрбөйт. Жакшылыкты көрүүдөн сокур бул. Ошон үчүн бар бүгүнкү күнүдө тугандар, келиңиздер, жүрөгүбүздү ойготуп калайлы. Жүрөгүбүздү кичине алхамдулилла ойготойлу, жандандырайлы. Кантип ойгону? Мужиза Куран бар. Куран окуйлу. Куран тафсирин окуйлу. Аллага гана таандык. Асман, жердин бадышачылыгы ошо өзү гана жашоо берет, жана өлүм берет, ар бир нерсеге кудуреттүү. Куран-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Ва куллу хамду лиллахи аллази лам яттахиз валада ва лам якун лаху шарикун фил мулк ва лам якун валиюн минад-дул ва каббирху такбира." Алла субханаху ва тааланын бу бадышачылыгында эч кандай шериги жок тугандар. Ал эч кандай бир бала карманбайт жараткан Алла субханаху ва таала. Bir жерде Алла таала айтат: "Кул я айюхан-нас, инни расулуллахи илейкум жамиа." Айткын ey Мухаммад, адамдар, силердин баарыңарга мен Алланын тарабынан жиберилген элчимин, баарыңарга. Ал ким? Лаху мулку самавати вал ард, ага гана таандык. Асмандар жана жер. Меники сеники эмес туган. Дүйнөдө бир бадыша, бир адам, бир акылдуу, бир академик айта албайт: жер меники, асман меники. Бирөө айта албайт. Айтсам не болот, Акылдан ажыраганда бирөө айтпаса болду бар. Аллаху акбар. La ilahe illallah. Allah Taala ölüm men жашоону жаратканын максатын айтып койдук тугандар. Кийинки сабакта иншалла буну улантабыз. Экинчи топтогу адамдар азыркында айткан өлүм бул жашоонун жок дегендин аты. Ва амрун адамиюн дейт, адамул хаят. Жашоонун жоктугу дейт. Себеп дегенде би сабаби муфаракаты рухул жисм. Рух, жан денени таштап кетпедиби дейт. Булар да өзүнчө анда буларга халака деген сөз жаратты дегенде эмне десеңиз, каддара деген маанисинде айтат. Каддара деп Алла субханаху ва таала өлчөдү. Алла субханаху ва таала бардыгын дайындады, өлчөдү деген мааниде.